Бишкекке жакын жерде маршрутка жүргүнчүлөр менен кошо оодарылып кетти. Окуянын видеосу Короче Telegram каналына жарыяланган. Окуя 28 ноябрда эртең менен болгон. Күбөлөрдүн айтымында жол тайгак болгондуктан айдоочу рулду башкара албай калган. Милиция болсо азырынча так маалымат жок экенин, атайын топ жеринде иштеп жатканын кабарлады. Жабыркагандар бар, бирок алардын саны канча экени белгисиз болууда. Тез жардам кызматы жерине унаа жиберилгенин, бирок жарандар ооруканага баруудан баш тарткандыктан кайра артка кайтканын маалымдалды. Булак Назар Ньюс чекиткейи. Садыр Жапаровдун сабырдуулугу, калыстыгы жана эски жаңы деп бөлбөгөнү. Эскилерин айдактап камабай, жаңыларын жээрибей, кемсинтпей, омкоруп көмкөрүп өзүнүн желдеттерин жылуу орунга жайгаштырбай эле акырындап баарын тынчтык талаасына алып келди го. Көрөсүздөр, тегерегиндеги тегеректегендер көксөөсүнө жетпей, эскиче кошоматчылык методдору ишке ашпай калганда ушинтип бирден тарап четке чыгат. Өздөрү эле четке чыгып, качып беттерине кармап үргөнү люстрация, реформа, жаштар, жаңылар, референдум. Булар кандай түшүнбөй койду? Өлкө буларга кой сарай беле тапырап Садыр Жапаровго кошулмуш этип келип басып алгыдай. Садыр Жапаровду эл шайлады. Демек, ошол эл сен жана мен. Ошол эл менин апам, атам жана силердин апа атаңар, эже сиңдиңер, ага эниңер. Ошол эле 120 депутат дагы эл, элеттегилер да эл, шаардагылар да эл. Кай бир бөлүгүн эске албаганда. Ал эми элге тынчтык жана өзгөрүү өнүгүү тыянагы керек. Эл силердин амбицияңарды эмес, Садыр Жапаровду колдоп турат. Садыр Жапаров ошол четтеп качкан кечөөгү вазир. Бүгүн душмандардын сөзүн укса, эгерде ошолордун айтканы менен болуп эле, ошолордун амбициясын колдоп, бийликти оңкоруп коңторсо эмне болот эле? Албетте жарандык согуш болмок. Ошондуктан 100 тараптуу карап, элди кайра тынчтыкка чакырып, өзү тынч гана ишин улантып, мандатын тынч тапшырып берип шайлоого аттанды. Чыдамы кетип чыйпылыктап, мегой сен министр бол, сен мэр бол, мени колдодуңар деген сөздү уга албай, дегеле андай сөздү укпасына көзү жеткен шумпайлар эми мына бирден чыгып жатышат, какылдашып, биринин артынан бири. Дагы кызыктар болот окшойт, бирок Садыр Жапаров бийликке келсе, былкылдабай гана өз ишин уланта берет. Анткени Садыр Жапаров 6 миллион элдин алдында сөз берип жатат. Садыр Жапаров 6 жигитке орун берем деп сөз берген эмес, жана бербейт дагы. Тыйылгыла, менин президентимди сыйлайм, коргойм, колдойм. Сабырдын түбү сары алтын, деп жазат Бекжан Исмат өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Абдрахматова, адамды кемсинтүү, аброюна шек келтирүү Текебаев үчүн көнүмүш адат. Адамды кемсинтүү, аброюна шек келтирүү Текебаевке, анын командасына көнүмүш адат болгон ыкма, дейт Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова. Ал мындай пикирин 26 ноябрда өзүнүн Facebook баракчасында билдирди. Текебаев менен Атамекендин убада кылган бомбасы. Рахмат. Кодулоо менен каралоо, жалган маалымат таркатуу, адамды кемсинтүү, аброюна шек келтирүү. Тилекке каршы Текебаевке, анын командасына көнүмүш адат болгон ыкма. Жеке кызыкчылык үчүн мыйзамды да, конституцияны да бузгандарынын дагы бир далили. 30 жылдан бери мамлекетти бирде бийликчил, бирде оппозициячыл болгонсуп башкаргандар, мамлекетти элди бөлүп жарып, элдик ресурстарды жеке кызыкчылыкка пайдаланып, өзүнүн ыплас иштерин жаап жашырыш үчүн ушундай бомбалары менен элди алыксытып, мамлекетти элди жакырчылыкка алып келишкен. Азырда элдин сынчыл ой жүгүртүүсүнө, өнүгүшүнө бут тоскон аракетин уланткандарынын далили, деп жазды Абдрахматова. Булак Назар Ньюс чекиткейи. УКМК саясатчы Бектур Асановду адамдардын эмоциясы менен ойнобоого чакырды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет премьер-министрлик кызматын убактылуу токтоткон. Садыр Жапаровдун тарапкерлери деп эсептелген тараптардан агрессивдүү постторго жана социалдык түйүндөрдөгү коркутууларга байланыштуу чакырыктар жөнүндө билдирме таратты. Мекеме бул жөнүндө президенттикке талапкерлигин жылдырган. Бектур Асановдун сөзүн өзүнчө белгилеп, аны ашыкча эмоционалдуу деп баалаган. УКМК мындай билдирүү социалдык түйүндөрдүн колдонуучуларынын кадыр баркына шек келтирет, коомчулукта нааразычылык жаратат деп эсептейт. Атайын кызмат Асанов мындай жол менен адамдардын эмоциясына ойноп жатканын маалымдап, анын жоопкерчилиги бар экенин эскертти. Башка жарандык активисттер жана саясий ишмерлер да жеңил пиар үчүн ушул сыяктуу фейк маалыматтарды таратып,
кырдаалды атайлап курчутуп жатат. УКМК бардык укук коргоо органдары менен бул багытта тиешелүү жумуштарды улантат. Буга байланыштуу бардык жайыктарды, кандайдыр бир чагымчыл чакырыктарды, туура эмес маалыматтарды жана күмөндүү видео материалдарды таратуудан карманууга чакырабыз деп айтылат атайын кызматтын билдирүүсүндө. Коопсуздук комитети коркутуу фактыларын укук коргоо органдарына тапшырууга үндөгөн. Эске салсак, саясатчы Бектур Асанов 27 ноябрда басылмаларга берген маегинде Садыр Жапаровду сындагандарды жана президенттикке талапкерлигин койгон кишилерди анын тарапкерлерин өлтүрүп кетебиз деп коркутуп жатканын билдирген. Ал ушул эле күнү мөөнөтсүз ачкачылык жарыялаган. Булак Назарньюз чекиткейи. Англисче, орусча катыра сүйлөгөн, башка өлкөлөрдүн чиновниктерине консультация берген чиновник болгонбу бизде? Болгон деп КМШ өлкөлөрүнүн спикерлер кеңешинин төрагасы болгон Адахан Мадумаровду айтсак болот. Ал киши КМШга кирген мамлекеттердин спикерлеринин төрагасы болуп, КМШнын атынан НАТОнун төрагалары менен сүйлөшүү жүргүзүүчү деңгээлге жеткен. 2008-жылы Санкт-Петербург шаарындагы жыйындын чечими менен эң ойлонулбай берилүүчү суроого жооп бере кетейин. Андай кыйын экен, эмнеге Кыргызстанды өнүктүргөн жок? Кайсыл өнүккөн өлкөнү 5-6 ай кызматта турган мамлекеттик катчы, премьер-министрдин орун басары же спикер өнүктүргөн? Андай мүмкүн эмес. Ар бир өнүккөн өлкөдө президент же премьер-министрдин жылдар бою жүргүзгөн туура саясаты менен өнүккөн. Мадумаров болсо милдетине кирген иштерди мыкты деңгээлде аткарган. ОДКБнын генералдык секретары Боржужга 7 апрелдеги төңкөрүштөн соң убактылуу өкмөт биз менен сүйлөшкүсү келсе, Мадумаровду жана Мирслов Ниязовду өкүл кылып жиберсин деп шарт койгону чет өлкөлөр үчүн Мадумаровдун кадыры кандай экенинен кабар берет. Ташиевке эмне болду? 2 күн мурда ооруканага жатып калыптыр деп угуп калдык. Бул сөз бизди катуу чоочутту. Элим жерим деген патриот саясатчылардын кокусу эле ооруп калышы кейиштүү көрүнүш. Эмнеси болсо дагы тезирээк сакайып кызматыңызга чыгыңыз. Биз сизди калыс, таза, иштерман адам деп билебиз. Мындай жигиттерибиз оорубаш керек, ооруга дагы мойун сунбаш керек. Бат сакайып кетишиңизди тилейбиз. Булак соңку кабарлар чекиткейи. Камчыбек Ташиевдин абалы оор. 28 ноябрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин кайрадан катуу ооруп ооруканага барганы маалым болду. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазды. Маалыматка караганда, бүгүн Ташиев өзүн алсыз сезгенинен улам ооруканага барган. Дарыгерлердин текшерүүсүнөн өткөндөн кийин ал ден соолугу канааттандырарлык экенин билдирген. Эске салсак, 26 ноябрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев ден соолугуна байланыштуу ооруканага жаткырылган. Булак Назарньюз чекиткейи. Бактыбек Калмаматов: Садыр Жапаровго оппозиция болууга мажбур болдум. Супер ТВ каналынын саясий коктейль берүүсүнө конокко келген жогорку кеңештин экс-депутаты Бактыбек Калмаматов өзүн Садыр Жапаровго оппозициядамын деп жарыялады. Жапаровдун азыркы саясий жүрүштөрү Жээнбековдукунан өткөн бетпактык, дейт ал. Маекти толугу менен видеодон көрүп өз бааңызды бериңиз. Булак Супер ТВ чекиткейи.